Алмазшашир Атамбаевдин тикелей көзөмөлү координациясы жана тапшырмасы боюнча Батукаевдин мыйзамсыз боштотулушунун уюштурулгандыгын коррупциялык жол менен жасалган жана мыйзамсыз сыйлык алынган деп ойлойбуз. Бул иш кимде? Бул иш тергөө кызматында Ички иштер министрлигинин. Батукаевдин мыйзамсыз бошотуу боюнча азыркы күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Бул иш боюнча маалымат каражаттарда белгилүү болгон ченемдик маалыматтарды биз бергенбиз. Bir топ министрликтердин жетекчилеринин үстүнөн, кызматкерлеринин үстүнөн азыркы күндө юридикалык баа берүү үчүн тергөө иштери жүргүзүлүп, азыр текшерүүдө. Аяга экс-президенттин тиешеси барбы? Азыркы фактылар процесстин жүрүшүндө. Дагы бир жолу кайталап коесузбу суроосу? Сиздер азыр тергөө иштерин жүргүзүп атасыздар да. Ошондо экс-президенттин аты аталып атабы? Тергөө учурунда бизде мурунку өкмөттөн вице-премьер-министр Шамил Атаханов боюнча биз текшерүүлөр жүргүзүп туруп, ал өзүнүн сурак протоколунда көрсөтүп кетип атат. Ошол бошотууга Атамбаевдин катышы бар, тапшырма берилген деп.